Аллах Тааланын Кур'ан Керимде айткан бир аяты бар. Ва таавану алал бирри ват тақва ва ла таавану алал исми вал удван деген Кудайдын сөзү, Аллах Тааланын буйруктары, Кур'ан Керимде келген буйруктар. Тугандар, биз дайым айтып жүрөбүз. Абдуллах ибн Мас'уд радыйаллаху анху пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын алым сахабаларынан болгон Садру шария деген ушундай наам менен белгилүү болгон сахаба, шариаттын башы, шариаттын жүрөгү. Ушул сахаба айтат Кур'ан Керимде: "Я юхалладина аману" деп, Аллах Таала о иман келтирген адамдар деп Кудай Кур'анда кайрылган болсо, демек мусулман адамдар кунт коюп, имандуу адамдарга Аллах Таала кайрылып жатканда, демек Абдуллах ибн Мас'уд радыйаллаху анху айтат: "Имандуу адамдар үчүн аябай зарыл, жакшылык болгон нерсени Аллах Таала айтмакчы болуп атат, же болбосо зыяндуу нерседен Аллах Таала кайтармакчы болуп жатканын кабар берет" деп айткан экен. Ошондуктан биз дагы тугандар Аллах Тааланын бизге кайрылып, имандуу адамдарга кайрылып буйрган буйруктарын, Кур'ан Керимде Аллах Тааланын келген буйруктарын биз милдеттүү түрдө мусулман адамдар аткарууга тийиш болгон нерсе деп билебиз. Милдеттүү түрдө. Бул мустахаб, нафил нерсе эмес. Нафил, мустахаб биздин шариятыбызда ушундай өкүм маселеси бар. Фарз, важип, сунна, муаккада, сунна, ар бир жасалган амал өкүмдөрү биринен бири өзгөрүп турат. Ошондуктан көпчүлүк мусулмандардын ушул өкүмдөрдүн, негиздердин айырмасына, паркына барбагандыгы үчүн көпчүлүк мусулмандар ибадаттарын булар жаңылып тура эмес иш тутушат. Нафил намазга көбүрөөк көңүл бурат, парз намазга калат. Түнкүзүн тахажжудду ойлонот. Эмне үчүн дегенде, тахажжудта Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын риваятында келген хадистер бар. Кудуси, Аллах субханаху ва таала айтайлы, түнкүсүн Кудай ар бир пенденин сураган нерсесин же кечирим сураса, кечирейин, сураган нерсесин берейин деген ушундай Кудайдын сөзү болсо, пенделер ошол нерсеге көбүрөөк көңүл бурушуп, мына ушул нерседе дагы ушул пенделердин өздөрүнүн жеке кызыкчылыгы үстөмдүк кылып турганын биз байкап турабыз. Ошол пендеге керек болгон нерсе. Айрыкча көпчүлүк адамдар үчүн материалдык жактан болгон ошол ийгиликти, финансовый ийгиликти дагы биз Кудайдан сураганды жакшы көрөбүз. Ошон үчүн дуаларга, ибадатка кулактарыбыз илинип кала турган болсо, сөзсүз түрдө ошону жасаганы өзүбүздүн жашоодогу положениябызды, абалыбызды өзгөртүү үчүн ошол нерсеге көбүрөөк урунабыздагы Кудайдын буйрган парстары калып кетет. Орозо айы мисалы тугандар, Аллах субханаху ва таала мына ошол орозо айын берген, орозо айдын ээси Аллах. Аллах Таала Кур'ан Керимде ошол мезгилди, Кудайым ушул мезгилди жаратып туруп 12 ай кылып, бир жылды Аллах Таала бир жыл деп ушинтип бөлүп койгон. Ушул өлчөмдү дагы тугандар ошол системаны жараткан кудуреттүү Аллах Таала. Бул адамзат биздин суткабыздагы 24 саатты, бир айдагы 30 күндү мисалы, бул нерсени адамдардын эч кандай бул датаны тургузууда болгон эч кандай салымы жок. Бул жараткан Аллах субханаху ва таала айтып атат Кур'ан Керимде: Кудай мына ушул 12 айды жаратып туруп, 12 айдын ичинде ашхурул хурум деп ошол урматтуу болгон айлар, мисалы ошол 3 айды Аллах Таала Кур'ан Керимде белгилеп айтты. Ошондой эле ушул жылдардын ичинен эң өзгөчөлүк менен айырмаланып турган ай сөзсүз түрдө бул тугандар Рамазан айы. Рамазан айы, биз мынакей азыр Шаввал айында жүрөбүз. Рамазан айында адамдар ибадатка берилип, намаз окуп, таравихтерге катышып, Кудайдан коркуп, каалаган нерсесин Аллахтан сурап, анан кийин калган 12 айды калтырып койгон. Бул туура эмес. Мусулман адам Рамазан айындагы, эгерде ошол Рамазан айында мусулман адам бир пайда менен чыккан болсо, Аллах Таала ошол мусулман пендени күнөөлөрүн кечирген болсо, эгерде ошол мусулман пенденин жүрөгүндөгү иманы күчөгөн болсо, бекемделген болсо, демек бул инсан кийинки айларында дагы ошол сүрөтө улантып кетиш керек эле. Табигый ушул мыйзамдар боюнча инерция менен мисалы канчалык салмактуу болгон нерсе жөн эле эч кандай кыймылдаткычы жок, инерция менен аракетте бул дагы токтоп калбайт. Бардыгыбызга белгилүү, ошол анча мезгил өзүнүн инерциянын ошондой күчү менен дагы алдыга техникаларыбыз жылып турат. Мисалы адамдын дагы табияты ушундай болуш керек. Имандуу, таквалуу болгон инсан бир гана повыборочно ошол өзү үчүн тандап жашоосун ошентип курап албайт. Анан дагы ушул өкүм маселесин түшүнбөгөн адамдар, тугандар, булардын предпочтениясы нафил болгон нерселерге көбүрөөк көңүл бурат дагы
милдеттүү түрдөгү парз жана важип нерселерин баарын калтырат. Анан Аллах Тааланын алдында өзүнүн жасаган ошол нафил нерселер менен жасаган нерсеси менен бул Кудайдын ыраазылыгына жетип атамын, бейишке мен ушул нерсе менен кирип кетемин деген ушундай бир жаңылыш, ката бир түшүнүк адамдын жүрөгүндө орноп калат. Бул кооптуу нерсе. Меценат болгон, бай болгон инсан мисалы акчаларын эгерде ушул жетим жесирлерге, кембагал байкуш кедейлерге мисалы жумшап жүргөн болсо, сөзсүз түрдө ошол жакшылыгы бул пенденин, туугандар, эгерде ошол жакшылыгы ушул пенденин жүрөгүнө, пенденин жашаган образына кичине бир жакшы, положительный эгерде таасирин бере турган болсо, демек бул инсандын кылган сооп иштери бул адамды кайрадан кичпейил болгону, жөнөкөйлүккө, адамдарга жакын болгону түртүш керек болчу. Эгерде обратный эффект болуп аткан болсо, бул адамдын пейили бузулуп, бул адам өзгөрүп, адамдарга болгон мамилеси, бул адамдагы текебирлик, кыйынсынуу сезимдери бул жакшы көрүнүш эмес, бул жакшы сигнал эмес. Ошон үчүн биз айтабыз, адамдын оозундагы мына ошол тил, язык мой враг деп коебуз го. Мына ошол тил адамдын тозокко түшүшүнө эң чоң себеп болгон нерсе адамдын тили. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам айткан, тозокко түшкөн адамдардын эң көпчүлүк пайызын мына ошол тил менен жана аласындагы авраты, мына ошол нерсе себептүү тозокко көпчүлүк адамдар түшөт. Адамдын сүйлөгөн сөзүнө маани бербестен кээде оозунан чыккан сөзү менен Кудайдын каарына тийип, 70 жылдык тозокко бул өзүн аткан деп Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бир хадисинде келет. 70 жылдык туугандар, тозокко ыргытканда 70 жыл учат. Ошол тозоктун 70 жылдык учуп барып туруп түшө турган жери, туугандар, 70 жылдын ичинде билесиңер, мынакей 100 килограммдык турган инсан, адам дейлик мисалы, бул дагы ошол табият, ушул физика законунда билесиңер, эгерде бийик жогоруктан ыргытыла турган болсо, канчалык расстояние, дистанция чоң болсо, ошончолук адамдын ылдамдыгы күчөйөт. Бул дегени, бул оңой бир жеңил нерсе эмес. Биз көп нерселерди, мисалы адамдардын ортосундагы интригаларды, адамдардын ортосундагы душмандыкты, айлакерликти, адамдардын ортосундагы бир туугандарды, же болбосо ушул жакын инсандарды, бир жамаатты, бир жүргөн элди ортосун бузуп, интригаларды, смуталарды сейтетип жүргөн ушундай инсандар бар. Туугандар, адамдын эң начар мына ушул бир пейилинин бири, мына ошол адамдын жакшылыктарын таптакыр жок кылып жибере турган бул көрө албастык деген хасат деген сезим бар. Бул эң кооптуу, адамдын эң кооптуу илдеттеринин бири. Мына ушул нерсеге биз көңүл бурушубуз керек. Эми ошол хасат жасаган адамдын, көрө албастык кылган инсандын жеке мисалы, айтайлык эч кандай бир таасири жок болсо дагы, ичинен жек көрүп, жаман көрүп жүргөн болсо, ал эми адамдардын арасынан ушундай элементтер бар. Жөн жүрбөстөн мына ошол инсан ошол ичиндеги арам сезимдерин ишке ашыруу үчүн конкреттүү түрдө бул адам айлазын, кадамдарын көрүп, ошол нерсеге, ошол адамга зыян жеткирүү максатында кандайдыр бир зыян жеткирүү, ошонун кайсыл тармагында болбосун, иштеген тармагындабы, же болбосо башка тармагындабы, же кайсы бир хасат кылып көрө албастык кылып жаткан жаатындабы, мына ошол инсандын ишине, деятельностуна подрывать эткен ошондой диверсияларды уюштуруу аракеттерин көрүп баштайт. Бул араб грамматикасында фе'ил глаголдун фе'ил мутаадди жана ошондой эле фе'ил лазим деп коет. Бири мына инсандын лазим десе бул өзү менен иш, действие ошо менен эгерде аяктап жаткан болсо, мутаадди деген бул глагол, бул сөзсүз түрдө ошол жасалган нерсени аңдаткан маф'ул деген бир нерсеси болот. Мисалы, уктадым деген уктаган болсо, мен уктап калыптырмын десе, ошол предложение, ушул мен уктап калган менен бул фе'ил лазим деп, бул предложение бул толук болуп эсептелет. Бирок мен аябай урдум десе, бул сөз предложение аягына чейин бүтпөйт. Кимди урдуң? Мени урдуң? Бул глагол өзүнүн ушундай таасири бар. Бир маф'ул, эки маф'ул чыгара турган ошондой бир грамматикадагы ушундай бир эреже бар. Дал ошол сыяктуу эле адамдардын пассив менен активге бөлүнө турган болсо, жашоодо инсандардын пассивный бир положение кармаган инсандар болсо, мисалы, айтайлы көпчүлүк адамдар коомдук иштерде же башка нерселерде өзүн пассивный алып жүргөн адамдар бар. Коомдук иштерге аралашпаган, ошол нерсеге умтулбаган, жалгыздык, изоляцияны көбүрөөк мындай жүрөгүнө жакыныраак туткан инсандар бар. А кээ бир инсандар бар, ошол коомдун ичинде жүрбөсө бул инсан жашоосу толук болбойт.
ошол ар бир инсандын өзүнүн образы кайсыл бир жашоого көнүп калган болсо ошол нерсе туугандар бул адамды ар дайым өзүнө тартып турат, ошол нерсеге болгон умтулуу болот.